Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы этиштин ыңгайлары. Этиштин ыңгайлары жөнүндө жалпы маалымат. Сабактын максаты этиш сөз түркүмү жөнүндөгү түшүнүктөрүңөр кеңейет жана тереңдейт. Сүйлөмдөн этиш сөздөрдү таба билүүгө, этиш сөздөрдүн күмүчөп ажырата билүүгө, этиштерди катыштырып сүйлөм түзө билүүгө машыгасыңар. Сабактын жүрүшүндө туура тамактанууга үйрөнүү менен маданияттуулугубузду арттырабыз. Мен силерге жагымдуу маанай түзгүм келип турат. Анда эмесе ыр окуп берейин. Эртең менен тишиңди тазаласаң сулуулук, алыптарга жуусаң ошол анык ден соолук. Тамактануу адеби, убагында тамак ич, ачка жүргөн жарабайт. Өзүнө кам көрбөгөн өзгөлөрдү карабайт. Тамагыңды шашпай же, коногуңдан катпай же, коюнуңа куюлтуп кийимиңе чачпай же. Тандабай ич тамакты, ташта жаман адатты, калжаң-кулжаң көп сүйлөп калтыратпа табакты. Ыр жактуу балдар, жакса жаттап алгыла. Үй тапшырмасы. Үй тапшырмасын эң жакшы аткарыпсыңар балдар. Бардыңарга жакшы деп бааладым. Анда мен силерге өтүлгөн тема боюнча суроолорду берейин. Биринчи суроо. Этиш деп кандай сөз түркүмдөрүн айтабыз? Заттын кыймыл-аракетин билдирип эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне болду, эмне болуп жатат деген суроолорго жооп бергенде этиш сөздөрдү айтабыз. Туура балдар, азаматсыңар. Экинчи суроо. Этиштин лексикалык мааниси, морфологиялык белгиси кандай? Азаматсыңар балдар. Кыймыл-аракетти, алабалды билдирип тургандыгы, өзүнө тиешелүү мүчөлөр менен өзгөргөндүгү менен айырмалуу. Этиштин жакталышын эстегиле. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Этиш жакталат. Мисалы, биринчи жак окудум, экинчи жак окудуң, үчүнчү жак окуду. Жекелик түрү. Ал эми көптүк түрү. Биз окудук, силер окудуңар. Экинчи жакта сылык форма бар. Сиздер окудуңуздар. Алар окушат. Туура балдар, эң туура айтып атасыңар. Төртүнчү суроо. Этиштин канча чагы бар? Уюштуруучу мүчөлөрүн эстегиле. Этиштин 3 чагы бар. Келер чак, учур чак, өткөн чак. Өзүнө тиешелүү мүчөлөр менен өзгөрөт. Мисалы, аяктайт, аяктоодо, аяктаган деген сыяктуу. Туура аракеттенипсиңер балдар. Анда эмесе жаңы сабакты баштайбыз. Ыңгайдагы кыймыл-аракетти билдирет балдар. Кыймыл-аракеттин ишке ашкандыгын же ишке ашпай калгандыкты билдирет. Этиштин ыңгайы сүйлөп жаткан адам тарабынан белгилүү болот. Балдар, жогоруда сүрөттөрдү карагылачы. Баардык кыймыл-аракет аткарылып атат. Этиш кыймыл-аракетти аткарат дегендей, канаттуулар учуп жүрүшөт. Кышында кар жаайт. Май айында айлана жашыл түскө айланат. Күн жаркырап тийип турат. Жапайы айванаттар өз тамагын таап жешет деген сүйлөмдөр жогорудагы сүрөттөрдү тактайт. Анда эмесе сабагыбызды улантабыз. Этиштин 5 ыңгайы бар балдар. Биринчи, баяндагыч ыңгай, мүчөсү жок. Мен туура тамактанууну үйрөнүп калдым. Кыймыл-аракет толук ишке ашты. Экинчи, буйрук ыңгай, гын. Анан сылык формадагы ңыз формасы менен мүчөсү менен ишке ашат. Тамакты сүйлөбөй отуруп жегин. Келиңиз, үйгө кириңиз, нан ууз тийип кетиңиз. Сылык формада. Үчүнчү, шарттуу ыңгай, саа мүчөсү уюштурат. Витаминдүү жашылчаларды жесең, ден соолукка пайдалуу. Мында шарттуу ыңгай жесең деген сөз болду. Каалоо тилек ыңгай, айлы мүчөсү менен уюштурулат. Кечкисин чактуу тамактанайлы. Каалоо тилек ыңгай, тамактанайлы. Максат ниет ыңгай,
макчы мүчөлөрү менен уюштурулат. Түшкү тамакты апам жасамакчы болду. Мында жасамакчы деген сөз максат, ниет, ыңгай. Балдар, жогорудагы түшүнүктөр этиштин ыңгай категориясы болуп эсептелет. Этиштин ыңгайларын жасоочу атайын мүчөлөр бар. Сөзгө мүчө улап дептериңерге жазсаңар болот. Гын, сын, гыла, са, мак, макчы, айын, айлы. Мисалы, баргын, көрсүн, уктагыла, келсе, бармак, бармакчы, барайын, карайын, карайлы деген сыяктуу жазып аткаргыла. Анда эмесе балдар, китепке көңүл бурабыз. Китепте 418 көнүгүүдө текстти окуп чыгып, этиш сөздөрдү таап, дептериңерге жазасыңар. Текст белгилүү Советтер Союзунун баатыры, Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Чолпонбай Төлөбердиев жөнүндө. Жакында көрдүңөр, мына ушул улуу жеңиштин 75 жылдык майрамы майрамдалды. Ошол жеңишке Чолпонбай Төлөбердиевдин салымы эң чоң. Жай айлары. Чолпонбай жүргөн бөлүк Дон суусунун чыгыш тарабында орношкон. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Чолпонбайлар Дондун жээгиндеги камышка келип токтошту. Суудан кантип өтүү керек? Бул суроону чечип, Чолпонбай ысык көлдүн балыгындай сүзүп, бат эле суунун аркы өзүнө чыкты. Зотко карай гранаталарды зыркыратып ыргыта баштады. Бирок ийинде жаткан 7 баштуу желмогуздар ажалдын огун себе беришти. Кыргыз эли Чолпонбай Төлөбердиев менен дайыма сыймыктанат жана аны эч качан унутпайт. Текстеги этиш сөздөрдү туура таапсыңар балдар. Орношкон, келип токтошту, чечип, сүзүп, ыргыта баштады, себе беришти, унутпайт деген сөздөр туура этиш. Муну туура таптыңар балдар, азаматсыңар. Анда эмесе балдар, китебиңерден 422 көнүгүүнү карагыла. Гүл азык деген текст берилген. Текстти окуп чыгып, дептериңерге көчүрүп жазып, сүйлөмдөргө морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Гүл азык көпкө сакталуучу тамак. Гүл азыктын негизи уйдун, койдун, кийиктин этинен даярдалат. Союлган малдын, кайбирендин эти бышырылып, туурасынан жука кесилип, кургатылып, сокуга майда талкаланып, жаргылчакка тартылат. Даярдалган эт сызгырылып, сызыгы таза алынган майга салынат да, кайнар замат un кошулуп, кызарганча куурулат. Гүл азык узак сапарга, жүрүшкө чыгарда даярдалат. Демек балдар, силер бүгүнкү сабактан этиш сөз түркүмүнүн жак, чак категориясынан башка ыңгай категориясы да бар экенин билдиңер. Анда эмесе мен силерге бир нече суроолорду берейин. Этиштин кайсы категориясы жөнүндө үйрөндүк? Туура, ыңгай категориясын үйрөндүк. Этиштин канча ыңгайы бар экен? Туура. Баяндагыч, буйрук, каалоо, тилек, шарттуу, максат, ниет ыңгайлар. Ыңгайлардын мүчөлөрүн атагыла. Гын, сын, гыла, са, айын, айлы, алы, мак, макчы мүчөлөрү бар. Туура таптыңар балдар, азаматсыңар. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар. Ата-энелердин жардамы менен туура тамактануу эрежеси деген темада текст түзгүлө, этиштерди таап көрсөткүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдарым. Саламатта калгыла.